Magazinde көйнөк 1000 сомдон сатат. Мен интернетте 1200 сом деп киргиздим. Анан клиент мага 1200 сом акча которгондо магазинге барып 1000 сомго сатып алып, ал клиентке салып жибердим. Өзүмдөгү 200 сом калды. Ушул жол адал болуп эсептелинеби дейт. Мындай кылыш керек. Сиз өзүңүздөгү жок нерсени бирөөгө сата албайсыз. Көйнөктөрдү өзүңүз сатып алган болсоңуз, турат немеңизде, складыңызда. 100 сомдон алып келип, 1000 сомдон алып келип, 1500дөн сатсаңыз да адал. Бирок жок, жөн эле киргизип коесуз интернетке. Анан сенден талап кылгандан кийин акчасын сал деп, анан акчасын алып барып алып келсең, шариятта бир аз проблема болот. Же болбосо мен ортомчумун дешиң керек. Же болбосо ошол саткан магазиндер менен сенин ортоңдо келишим болуш керек. Сен өкүл болушуң керек. Сен бияка чыгарасың, сага бардык мезгилде доступ бар, барып ошол складтан алып келип бересиң. Ушул маселеде гана. Болбосо өзүңдөгү жок нерсени саткандай болуп каласың. Эгерде жок, жарыя кылдың, бирөө сага заказ берди, өзүң акчаңа сатып алып келип сатсаң анда сонун. Сен сунуш кылдың, сага заявка түштү, барып сатып алып келип сатсаң анда дурус.